Саламатсыздарбы, ободо Лондон BBC Кыргыз кызматы дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Акчулпон Койчиева. Эл аралык жардам уюмдары Сириядагы согушту токтото алган жок деп Бириккен Улуттар уюмун айыпташты. Кескин сын айтылган билдирүү чатактын 4 жылдыгына карата чыгарылды. Киши колду каза тапкан орус оппозициячыл ишкер Борис Немцовдун кызы BBC менен маегинде атасынын өлүмү үчүн саясий жоопкерчиликти президент Путинге жүктөдү. Салыныш керекпи, салынбаш керекпи? Кыргызстанда студенттер диний ыкмада кийинүү же улутка мүнөздүү салтты кармануу маселесин талкуулашты. Ушул аптада Сирияда атуулдук согушка айланган козголоңдун башталганына 4 жыл толууда. Бул согушта 220 000 киши каза болду. Орто эсеп менен 11 миллион адам качкынга айланды. Чатактын жакында басыла турган түрү жок. Андыктан 20дан ашуун көрүнүктүү эл аралык жардам уюмдары азыркы заманда дүйнө туш келген эң чоң гуманитардык кризисти жайгара алган жок деп Бириккен Улуттар уюмун айыптап чыкты. Хасундун 5 жумалык кызы илдеттен каза тапкан. Эми ал кызынын сүрөтүн карап ыйлайт. Ливанда сириялык качкындар каза болгон жакындарын көрүстөнгө кое албай кыйналышат. Хасундун үй бүлөсү $100 төлөп, кызын жашыруун жерге беришкен. Эми ал жерге бара да алышпайт. 3,5 миллиондон ашуун сириялык качкындар буга окшош кыйынчылыктарга бир нече жылдан бери дуушар болуп келишет. Сириянын ичинде эле 7,5 миллион тургун аргасыз жер которгон. Коопсуздук маселелерден улам гуманитардык жардам көрсөткөн агенттиктер толук кандуу иш жүргүзө албай келет. Гуманитардык багытында иштеп жаткандарга кол салуулар көп болууда. Убакыт өткөн сайын кырдаал курчуп жатат. Андан тышкары каражат жетишпегендиктен көп качкындар керектүү жардам ала албай калышат. 20га жакын эл аралык гуманитардык жардам көрсөтүүчү агенттиктер Бириккен Улуттар уюмун Коопсуздук кеңешинин Сириядагы жөн жай тургундарга жардам көрсөтүү резолюциясын ишке ашырган жок деп сынга алышууда. Хасунга окшош миллиондогон сириялыктар үйүнө кете албай, үмүтүн үзгөндөй. Дагы бир жыл өткөнү менен, дагы канча жылдан кийин тынчтык орноору дале белгисиз. Орус оппозициячыл саясатчысы Борис Немцовду атып кетишкенге 2 апта болуп калса да, тергөө барган сайын бүдөмүк болуп барат. 2 чеченге айып тагылган. Алардын бири кыйноого алынганы үчүн кылмышты жасадым деп айтууга мажбур болгонун билдирген. Борис Немцовдун кызы BBC менен маегинде атасынын өлүмү үчүн саясий жоопкерчилик Владимир Путиндин мойнунда деп айтты. Путин бул кылмышты айыптап, күнөөлүүлөр табылат деген эле. Бул Путинди Кремлде сактап калууга багытталган операция. Көз карандысыз медианы жокко чыгарды. Бул шайлоо эмес, бул көз боемочулук. Атайы операция, бурмалоо. 10 жыл бою Борис Немцов Орусиядагы эң көрүнүктүү оппозициячыл ишмерлердин бири болду. Өткөн айда так Кремлдин тушунда аны өлтүрүп кетишти. Анын кызы Жанна ким жооптуу экенинен күмөн санабайт. Ал Путинди сындап келген. Ал башкалар эмес, Путин менен күрөшүп келген. Демек анын өлүмү үчүн Путин күнөөлүү дейсизби? Саясий жактан ооба. Биз Немцовдун кызы менен Италияда жолуктук. Атасы атылган түнү Жанна апасы менен Москвадагы үйүндө болгон. Апам ыйлап жатканын угуп, эмне болду десем кабарды айтты. Биринчи укканда ишенген жокмун. Азыр деле ишене албай келем. Сиздин атаңызды өлтүрүүгө Путин буйрук берген деп ойлойсузбу? Менде далилдер жок, бирок саясий жактан ал жооптуу деп эсептейм. Биз Путин аны түрмөгө камашы мүмкүн экендиги тууралуу сүйлөшчүбүз. Бирок ал эч качан аны өлтүрүп кетүү коркунучу тууралуу айтчу эмес. Чеченстандык 5 кишинин шектүү катары камакка алынышы Немцовду исламчыл экстремисттер өлтүргөн деген жоромолду пайда кылды. Бирок анын жактоочулары мындайды четке кагууда. Немцов Орусиянын Украинанын чыгышындагы аскердик кийлигишүүсү тууралуу билдирүүнү камдап жаткан. Кызы бул тууралуу билген, бирок атасынын үйүнө жана компьютерине кирүүгө мүмкүн болгон эмес.
Сиздер BBC кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Күндүн башка кабарларына кайрылалы. Американын Фергюсон шаарчасында 2 полиция кызматкерине ок атылып, жарадар болушту. Бул жакта өткөн жылы теги африкалык өспүрүм өлтүрүлүп, толкундоолор чыккан эле. Полиция кызматкерлери расисттик мамилеге жол бердиби деген маселе боюнча билдирүү жарыя болор алдында каршылык акциясы чыгып, полицейлерге ок атылган. Окуядан бир нече саат мурун эле Фергюсонун полиция башчысы кызматынан чегинген. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Иракта хлорин газын курал катары колдонгондугунун видео далилдерин BBC көрдү. Ирак өкмөтү Тикрит шаары үчүн болгон кармашта бул химиялык зат чакан өлчөмдө жол боюна коюлган бомбаларда колдонулганын билдирген. Видеодо саперлор көзөмөл алдында бомбаны жардырганда газдын кызгылт түтүнү чыкканы көрүнүп турат. Американын космос агенттиги НАСА Ута штатынын чөлүндө жаңы космостук ракета ташуучу сынактан өтүп жаткандыгы тартылган сүрөттөрдү көрсөттү. Мындай жаңы аппараттын экөөнү ракетага чиркештирип, 4 мотор менен бирге ракетаны космоско алыска чейин көтөрүүнү көздөп жатышат. Мындай ыкма менен Марска же башка астероидтерге жетүүнү болжошууда. Кыргызстандан алынган кабарга кезек берсек, Бишкекте жогорку окуу жайлардын студенттери катышкан кызыктуу жыйын болуп, анда башына жоолук салынган кыздар менен салынбаган кыздар бет маңдай отуруп, диний экстремизм, диний сабаттуулук жана кийинүү темасын талкуулашты. Секулярдык көз караштагы кыздар менен динди карманган кыздардын жолугушуусун кабарчыбыз Урфат Эргешев көрүп келди. Баары тең мусулман ата-эненин кыздары, бирок алардын ишеними, атүгүл кийимдери да айырмаланып турат. Светтик билим алган кыздардын көз карашы буга чейин деле көп талкууланган. Алар кыргызстандыктардын заманбап жашоого ылайыкташуусун каалайт. Ислам университетинен келген студенттер бул деген милдеттүү, бул деген Куранда жазылган кийиш керек деп. А биздин милдет айтат элек, биздин кыргыздар деле жылаңач жүрбөйт, алар деле кийим кийет. Кийимден тышкары дагы ажырым көп. Мисалы, жоолук салынбаган кыздар майрам шан шөкөттөн баш тартпай эле салт саналарды сактап жүрүүгө чакырат. Ал эми Ислам университетинин кыздары түшүнбөстүк динди чала билгенден келип чыгат деп эсептейт. Кыздар эми орток пикирге келе алышабы? Ар дайым эле айтып келишет, арапташып кетишти депчи. Бирок биздин светский адамдарды карасак, өздөрү Европанын кийимин кийип алып, кайра арапташып кетишкенсиңер деп сөз узатышат да. Кыргызстанда накта мусулман экенин, кийими, сырткы келбети менен да бекемдөө аракеттери далай талкуу жаратты. Ал аз келгенсип баары кыргыз болуп туруп, исламды катуу кармангандар, токтоо мусулмандар, теңирчилер деп да бөлүнүшөт. Бизде кийинки убактарда көп эле кыргыз салттарынын бардыгын динге да байланыштырып жиберип атат. Же тескерисинче диндеги болгон нерселерди салтка айландырып жатат. Бул кыргыздыкы эле болчу дегендей мааниден. Эл ичинде өлкө исламдашып баратат. Светтик жана дин тутунган кишилердин ортосунда ажырым чоңоюп жатат деген кооптонуу бар. Хиджаб кийүү аркылуу кыздар өөн араб маданиятына өтүп, элдик каада салт унутулуп баратат деп кейигендер көбөйдү. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, футболдо бүгүн кечинде Европа лигасындагы акыркы 16 команда Кубок үчүн жана эмки жылдын УЕФА Чемпиондор лигасына кириш үчүн күрөштү улантат. Негизги оюндарда Динамо Киев менен Британ тарабынан Европа лигасында жалгыз калган Эвертон ойнойт. Ошондой эле Рома менен Фиорентина жана Виллареал менен Севилья беттешет. Англия өзүн футболдун мекени санаганы менен ФИФАнын дүйнөлүк рейтингинде 17-орунга түшүп калды. Ошентип Англия футболдо Румыния, Коста-Рика жана Чех Республикасынан дагы артта калды. Дүйнөлүк чемпион Германия 1-орунда, андан кийин Аргентина, Колумбия турат. Быйыл Испания 2007 жылдан бери биринчи жолу алдыңкы 10-дукка илинбей калды, ордуна Италия кирди. Жаңылыктардын соңунда кезектеги видеодогу бул эмне деген талкууну көрсөтө кетели. Кытайдын Сичуан провинциясында көчөдө басып жүргөн бул нерсеге таң калгандар көп болду. Байкадыңар болуш керек, бул албетте ит эле. Бул иттин ээси 2 ай бою алпурушуп, иттин кишидей болуп тик туруп басканды үйрөтүптүр. Аны окуучудай кылып кийинтип койсо, башка иттер дагы эмне экенин билбей калышат окшойт. Бул кишинин бош убактысы абдан көп окшойт. Бул жаңылыктарды интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Лондондогу командабыздын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат айткыбыз келет. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.